Saat qancha bo'ldi? Бұл жерге сааттың қанша болғанын жазабыз. Ал эми берилген сааттын байкай турган болсок, сандары жазылбаган. Демек биз өзүбүз эсептеп карап чыгабыз. Алгач бул сааттын кыска жебесин карайбыз. Ал кайсы санды көрсөтүп турат? Кыска жебеси бул жерди көрсөтүп турат. Демек бул жер кайсы сан боло тургандыгын карайбыз. Бул жер 12-ни көрсөтсө, анда 1, 2, 3, 4, 5. Saаттан кыска жебеси 5ти көрсөтүп турат. Демек саат 5. Ал эми анын чоң жебесин карайбыз. Чоң жебеси бул жерди көрсөтүп турат. Анда ал канча мүнөт экендигин эсептейбиз. Бул жерден башталганда 0, 1-ди көрсөткөндө, бул жерди көрсөткөндө 5, бул жер 10. Saat 5'ten 10 öttü. Tekşerip көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Saat канча болду? Анда бул жерде дагы алгач сааттын кыска жебесин карап алабыз. Ал кайсы санды көрсөтүп турат? Бул жер 12 болсо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек saat 10ду көрсөтүп турат. Saat 10. Ал эми анын чоң жебесин дагы карайбыз. Чоң жебеси бул жерди көрсөтүп турат. Эгерде чоң жебе бул жерди көрсөткөндө сааттын мүнөтү 00 болмок, ал эми бул жерге келгенде 5 мүнөттү түшүндүрөт. Демек саат 10дон 5 өттү. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Саат канча болду? Бул жерде дагы алгач сааттын кыска жебесин карап алабыз. Сааттын кыска жебеси кайсы санды көрсөтүп турат? Бул жер 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ден өттү. 7 менен 8дин ортосун көрсөтүп турат. Демек саат 7ден өттү, бирок 8 боло элек. Демек саат азыр 7. Жана анын биз мүнөттү көрсөткөн жебесин карайбыз. Ал үчүн бул жерден баштап эсептейбиз. Бул жерди көрсөткөндө сааттын мүнөттү көрсөткөн жебеси бул жерди көрсөткөндө 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Демек саат 7ден 35 мүнөт өттү. Текшерип көрөбүз. Туура.